Саламатсыңарбы балдар? Балдар, кыргыз тилин сүйүү өз эне тилин, элин, жерин сүйүү деген сөз. Ошондуктан таза сүйлөп, туура жазып, өз тилибизди даңктайлы. Балдар, үйгө тапшырма эмне берилди эле? Туура, жаңы сөздөрдү жаттоо болчу. Жаттадыңарбы? Анда кайталайбыз. Биздин, үйдө, көп, атам, байкем, бар, жакшы көрөт, пайдалуу, кайтарат. Биз эмне кылдык? Биз жаңы сөздөрдү кайталадык. Азыр биз жаңы сөздөр менен таанышабыз. Короо, жашайт. Булар, экөө, эшикте, өздөрүнүн, ойногонду, жем, чөп, кечинде, уйсайт. Биз эмне кылдык? Биз жаңы сөздөр менен тааныштык. Азыр биз текст окуп которобуз. Үй жаныбарлар жана алардын балдары. Бул биздин короо. Короодо көптөгөн үй жаныбарлары жашайт. Алар уй, музоо, жылкы, улун, кой, козу, эчки, улак. Алар уй, музоо, жылкы, улун, кой, козу, эчки, улак. Булар короодо жашайт. Ал эми мышык баласы мый менен үйдө жашайт. Ит күчүгү менен сыртта өздөрүнүн үйүндө жашашат. Ал эми ит күчүгү менен сыртта өздөрүнүн үйүндө жашашат. Мен мый менен ойногонду жакшы көрөм. Эжем мышыкка сүт берип багат. Атам уйду, койду, жылкыларды кайтарат. Байкем короодо алардын балдарын карайт. Жем чөп берет. Кечинде апам уйсайт. Биз баарыбыз сүт ичебиз.
Биз баарыбыз сүт ичебиз. Биз эмне кылдык? Биз текст окуп котордук. Эми сүрөттөрдү сөзгө алмаштырабыз. Үй жаныбарлары жана алардын балдары. Бизде уй, кой, эчки бар. Атам кой багат. Уйдун баласы музо деп аталат. Байкем уй багат. Койдун баласын козу дейбиз. Бизде ит жана мышык бар. Апам мыймыйды жана күчүктү жакшы көрөт. Биз эмне кылдык? Биз сүрөттөрдү сөзгө алмаштырдык. Эми бүгүн өтүп жаткан теманы бышыктап, кайрадан кайталайбыз. Темабыз үй жаныбарлары жана алардын балдары деп аталат. Туурабы? Бул эмне? Бул эмне? Бул кулун. Кулун кайсы жаныбардын баласы? Туура, кулун жылкынын баласы. Бул эмне? Бул эмне? Бул эчки. Бул эчки. Эчкинин баласы улак деп аталат. Туура. Бул эмне? Бул эмне? Бул күчүк. Бул күчүк. Күчүк кайсы жаныбардын баласы? Туура, күчүк иттин баласы. Бул эмне? Бул эмне? Бул кой. Койдун баласы эмне деп аталат? Койдун баласы козу деп аталат. Бул эмне? Бул эмне? Бул мыймый. Бул мыймый. Мыймый кайсы жаныбардын баласы? Мыймый мышыктын баласы. Туура. Бул эмне? Бул эмне? Бул уй. Бул уй. Уйдун баласы эмне деп аталат? Туура. Уйдун баласы музо деп аталат. Азаматсыңар балдар. Балдар, бүгүн биз сабакта эмнелерди кылдык? Жаңы сөздөрдү кайталадык. Жаңы сөздөр менен тааныштык. Текст окуп котордук. Сүрөттөрдү сөзгө алмаштырдык. Үйгө тапшырма. Бүгүнкү сабакта өткөн жаңы сөздөрдү үйдөн жаттап келебиз. Көрсөтүүбүздүн соңунда Акылбек бизге жомок айтып берет. Саламатсыңар балдар. Менин атым Акылбек. Мен силерге жомок айтып берем. Бүгүнкү жомогубуздун аты короз менен күчүк деп аталат. Илгери жайлоодо абышка менен кемпир жашаптыр. Алардын күчүгү менен корозу кичинесинен бирге ойноп чоңоюшту. Бир күнү күчүк корозго мындай деди: "Жүр, токойго барып ойноп келели." Короз макул болгонсуп башын ийкеди. Экөө ээрчишкен бойдон токой тарапка кетишти. Токойду аралап кечке жүрүштү.
Көгүм киргенде токойдун арасындагы көңдөй болуп оюлган чоң бактын жанына келип түнөмөк болушту. Күчүк бактын көңдөйүнө кирип уктады. Короз бактын шагына конду. Таң сүрдү. Бактын шагында отурган короз кукареку деп кыйкыра баштады. Токойдун арасында жүргөн түлкү отура калып короздун кыйкырганын тыңшап калды. Короз эч нерседен капарсыз бактын чоң бутагында отуруп, таңдын атканын жар салып, кукареку деп дагы кыйкырды. Куу түлкү корозду кармап алып, жеп салсам, курсагымды тойгузсам деп кыялданып, короз отурган бактын астына басып келди да, корозду алдап бактан түшүрүп алсам эле кармап алам деп кууланып, шилекейин чачыратып, корозду мактай баштады. Жүндөрү сеникиндей кооз корозду биринчи жолу көрүп жатам. Үнүң да мукам, уккулуктуу экен. Үнүңдү алыстан угуп атайын, учурашайын деп басып келдим. Жерге түш, учурашалы, таанышалы. Короз макул деп түлкүнүн жанына жерге түштү. Түлкү мыйыгынан күлүп, үйгө дандын түрүн чогултуп койгонмун. Каалаганыңды тойгончо жеп, менин үйүмө конок болуп кет, деп корозго шек алдырбай колун тоок көздөй суна баштады. Макул деди. Короз да шек алдырбай. Бирок мен жалгыз эмесмин. Курбумду да ээрчитип алайын деди. Бир короздун ордуна эки корозду кармап жейм деген ойго азырылып, түлкүнүн жүзүндө жылмаюу пайда болду. Албетте, курбуңду да ээрчитип ал гана деди, кубаныңкы үн менен. Бактын көңдөйүндө уктап жатат, деди короз. Түлкү бактын көңдөйүнүн жанына барып эле калтырап туруп калды. Өң алеттен кетти. Анткени көңдөйдөн түлкүнү качырып арылдаган күчүк чыгып калган эле. Түлкү дароо акылын жыйып, артын жалт караган бойдон качып жөнөдү. Ошентип, күчүк менен короз токойдо бир күн түнөп, Абышка менен кемпирге кайтып келишти. Балдар, биздин жомокто кайсы жаныбарлар жөнүндө сөз болду? Туура. Короз, күчүк жана түлкү жөнүндө сөз болду. Түлкү жапайы жаныбар. Ал тоо ташта, токойдо, талаада жашайт. Ал эми күчүк менен короз үй жаныбарлары. Жомок силерге жактыбы? Эгер жаккан болсо, кийинки жомокто көрүшкөнчө достор. Балдар, силер кайсы жомокту билесиңер? Кийинки сабакта силердин жомогуңарды угалы. Даярданып келгиле. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кош болгула. Кош болгула.